Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Москвада кароосуз калган 5 ымыркай Бишкекке алып келинди. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан Москва шаарында ата-энесинин камкордугусуз калган 3 айдан 1 жашка чейинки 5 бала өлкөгө кайтарылды. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, министрлик балдарды биологиялык үй-бүлөлөр менен бириктирүү жана баланын абалын, анын ичинде социалдык, медициналык, психологиялык жана укуктук колдоо маселелерин комплекстүү баалоо боюнча иштерди жүргүзөт. Мекеменин маалыматы боюнча 2011 жылдан бери кыргыз жерине 167 ата-энесинин көзөмөлчүлүгүсүз калган бала кайтарылган. Иш-чара Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулдук бөлүмү жана өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин жардамы менен ишке ашырылган. Булак Супер Кежи. Кыргызстан Орусиянын суу каптоодон жабыркаган аймагына кум жардам жөнөттү. Кыргызстан Орусия Федерациясынан суу каптоодон жабыркаган Оренбург облусуна гуманитардык жардам жөнөттү. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 350 тоннадан турган гум жардамды өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги желине жеткирет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, 20 жүк ташуучу унаадан турган жардам кербени 2024 жылдын 20 апрель күнү жолго чыгып, Казакстан аркылуу өтөт. Гум жардамдын курамы өзгөчө кырдаал катталган аймактын элине эң керектүү болгон тамак-аш, турмуш тиричиликке керектелүүчү буюмдар жана кийим-кече топтомунан даярдалды. Тамак-аш азыктарынын ичинде un, шекер, күрүч, гречка, чай, өсүмдүк майы, эт консервасы, таттуу ширет, таттуу азыктар, тез даярдалуучу кесме, кургак сүт, кургак кесмелер, турмуш тиричилик буюмдарынын топтомуна суу сордуруучу мотопомпа, керебет, матрац, жеңил жууркан, жаздык, күрөк, лампочка, кум ташыган замбил, чатыр, кийим-кече топтомуна чоңдор жана балдар үчүн куртка, жылуу ич кийим, резина өтүк жана башка нерселер бар. Орусиянын Казакстан менен чектеш түштүк аймактарында Оренбург облусунун Орус шаарынан башталган сел Кемерово жана Томск облустарына жеткен. Күн жылып кар ээрий баштагандыктан Урал жана Тобол дарыяларында суу ташкындап жатат. Томск облусундагы Том дарыясында суунун деңгээли төмөндөгөнү менен Об дарыясында көтөрүлүп жатканы маалым болду. 26 марттан бери Казакстандын түндүгүндө жана батышында сел жүргөн аймактарда абал оорлоп, Абай, Актөбө, Акмолу, Атрау, Батыш Казакстан, Түндүк Казакстан, Костанай жана Павлодар жалпыстан 10 облуста өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Айрыкча оор абал Атрау облусунун 65 000 калкы бар Күлсары аймагында түзүлгөн. Кыргызстан коңшу Казакстанга да 2 рет гуманитардык жардам жеткирди. Булак Азаттык. Садыр Жапаров жаңы салынып жаткан стадион менен кичи аренанын курулушун көрдү. Өлкө башчы Садыр Жапаров Орук айылында жаңы салынып жаткан футбол стадионуна пландан тышкары барды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы кабарлады. Анын айтымында мамлекет башчыга 45 000 орундуу футбол стадионунун долбоору көрсөтүлгөн. Бул объект Бишкектин символдорунун бири болору күтүлүүдө. Ал эми футбол аянтчасы FIFA уюмунун стандарттарына жооп бермекчи. Долбоорго ылайык стадиондун жалпы аянты 180 000 чарчы метрди түзүп, ичинде автопарк, техникалык жайлар, соода оюн-зоок борбору жана башка объектилер жайгашат деп жазган Алагөзов. Мамлекет башчы ошондой эле Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун жанындагы жабык аренанын курулушу менен да таанышкан. Кичи стадион 3000 кишиге ылайыкталган. Анын курулушун 31 августка чейин бүтүрүү пландалып жатканы айтылды. Ичинде кичи футбол, баскетбол жана хоккей ойносо болот. Булак Спутник Кежи. Мерим Жуманазарова мурдун каната сүзгөн казак балбанын жеңди. Кыргыз балбан кызы Мерим Жуманазарова Бишкекте өтүп жаткан лицензиялык турнирдеги беттешти казакстандык
Елена Шалыгинаны жеңип алды. Эске салсак, балбан кыздар былтыр Азия чемпиондугунда кескелип, анда Шалыгина Жуманазарованын мурдун каната сүзгөн. Жыйынтыгында казакстандык спортчу утту деп саналган. Кийин Мээрим Жуманазарова башка беттеште атаңдашынан реванш алган. Бүгүнкү мелдеште Жуманазарова Шалыгинадан кийин индиялык спортчуну дагы далысын жерге тийгизип утту. Эми түндү кореялык балбан менен күч сынашат. Ушул тапта Бишкекте өтүп жаткан турнирде Париж Олимпиада оюндарына жолдомо берилет. Булак супер кежи. Кыз элим ушу сиздердин жардамыңыздарга да муктаж болуп отурабыз. Ушу Малика кызыбызга сиздердин жардамыңыздарды аябайт деп үмүттөнөбүз. Жардам кылып коюңуздарчы деп өтүнөбүз. Азия мамлекетине дагы ушу июль айында бармакпыз. Ошого чейин буга чейинки чогулган аманаттарыңыздарды алып атабыз. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Ушу кызыбыздын жардам айыгып кетишине себеп жооп коюңуздар деп, дуа кылып коюңуздар деп өтүнөбүз. Дагы ушу 1.200.000 каражат жетпей турат. Ушу бизге биздин реквизиттер Мбанк Плотбек А деп чыгат, Сбербанк Плотбек С деп чыгат. Кыргызстан менен Тажикстан футзал боюнча Азия кубогунда тең чыкты. Азия кубогунда Кыргызстандын футзал боюнча курама командасы Тажикстан менен ойноп, аягында тең чыкты. Оюндун башында атаңдаш тарап 2-0 эсеби менен алдыда болчу. Бирок мелдештин акыркы секундаларында кыргызстандык футзалчылар эсепти теңеди. Беттештен кийин Кыргызстан менен Тажикстандын командалары 4-төн упай топтоду. Ал эми Япония менен Түштүк Кореяныкы азырынча 0 упай деп турат. Тайпалар оюн таласында бүгүн кезикмекчи. Тайпалык этаптын соңку оюну 22 апрелде өтөт. Группадагы 2 команда чейрек финалга жолдомо алары күтүлүп жатат. Булак Спутник кежи.